Саламатсызбы урматтуу достор, сиздер менен кайрадан Балтабай менен Тешебай. Бүгүнкү биздин тема күлкү, кодулчулукка арналганга байланыштуу. Биздин YouTube каналдарыбыздан интернеттен карасак, инсандардын өзүнчө эле бараты, өзүнчө эле жыгылып күлкүлүү жактары бар экен, Тешебай, жаман көп сүйлөп бербедиңби? Колдон кечинче көп сүйлөп атам анткени бүгүн биз күлүшүбүз керек, кодулдук жагыбызды көрсөтүшүбүз керек. Анда эмесе биз атайын интернетте кең эле популярдуу болгон видеолорду алдык. Бул жакта биздин инсандар ар кандай ситуацияларга кабылып өзүнүн күлкүлүү жактарын көрсөткөн. Болду. Азыраак сүйлө Теше, баштадык. Анда эмесе мынау кетип аткан Теше. Мына айланайын. Мындай жерлерден мен скейтборд тебе албайм, такыр элеси, корком. Сен вообще өзүң скейтборд тебе албайсың го? Момтип досторуң менен отурган кезде эс алууда момундай кылып розыгрыш ойнотсоң болот экен. Андыктан аябай эле коркунучтуу көрүнөт экен, биринчи. Айлаңызда бирок жүрөгү түшүп калышы мүмкүн. Вау, мотоцикл менен момундай. Велосипед салып калды. Тешебай, жолдосуң. Кыш келгенден кийин ойнош керек. Ити айтып тур, мен ойнот деп ойнотконго чыгарып туруп, ойной бер, каалаганча ойной бер, каалаганча. Мына Тешебайдын досу кичинекей. Мына футбол сага, мына. Атасынан таяк жей турган инсандар экен. Бул жерде жазда болуптур, жазда. Квадроцикл менен жаздагы ойногон чагы, бул экстремалдуу оюндардын бири болгон. Улап түшүп баш жагына келген чагы. Андыктан аябай эле коркунучтуу экен. Күлкүлүү эмес бул. Күлкүлүү эмес, коптуу. Абайлаңыздар. Абайлаңыздар, бул нерсени такыр колдонбоңуздар. Квадроциклам аябай эле кымбат ушкай. Мына Оштун гана бир жолунда бараткан турба алып кетти, турба. Менин оюмча Газпром Ош шаарынан алып келген турбасын кичинекей биздин Ош шаарыбызга батыра албастан мондай биздин светофорду жылып кеткен десек да болот, 1 миллион турат бул светофор, билесиң? 1 миллионго катталса болот, Ошону айтсаң. Ана сага. Скейтбордисттер, Европадагы эң эле популярдуу болгон скейтборд. Чалып жыгылган жагы. Мен тизип койгон, билесиңби, анау саман пресстерди. Атайын оюнга деп. Чөмүлгө. Сен көрүнгөндө жоон көрүнүп туруп, бирок ичи деген чирип калган окшойт. Буну көтөргөн аял түшүп кетти. Бул энесинин сүтүн ичип алган жаш бала мас болуп калыптыр. Азыр кайрадан баратат. Кичинекей достор, силерге эскерте кетебиз. Көп сүт ичпеңиздер. Ана дең. Сүт ичкенден азыраак дозасымен ичиш керек. Мына КамАЗдын артындагы неле? Артындагысы кош керек, артындагысын көтөрүп алыптыр да. Ай, Тешебай. Бул Балтабай менен Тешебай суббота базар күндөрү эс алууда, дем алууда алдык. Бул жерде биз кинофильм башталды. Фокс. Ана мындайды эч бир кинодо так аткара албайсың, мында бул түрүктө. Тешебай болчу. Бул Балтабай. Мен мына Кыш мезгилиндеги бул. башым. Мектепте окуп жүргөн Балтабай. Жүрөгү түштү. Мына дыңкы ким бул? Мен кичи кезинде эңсеп жүргөн кичинекей мотоцикл. Вау. Мотоциклдин үстүнө отуруудан алдын биринчи силер аны миништи үйрөнүп алышыңыздар керек. Анткени мотоцикл аябай эле кооптуу. Бул квадроциклде минсе болот. Мисалы үчүн бул автомобиль. Жөн эле жанагы Муравей ой. Ошо да, Муравей. Бул квадроцикл эмес да, Муравей. Муравей, бул илгери бизге водители ким бул? мороженое сатып келгендер да илгеркичи. Акчаны кирип кетти. Түшүп кетти чукурдун ичине. Мынаке. Аябай бараткан жери автомобиль, мотоциклдерди мингенде абайлаңыздар, андыктан эң эле кооптуу. Алдың көрүнбөйт го я, Тешебай. Каяка баратасың өзү, айтчы мага. Мындай кылып мингенде такыр болбойт. Же болбосо бир автобустун КамАЗдын артында барат. Жалгабатты көздөй айдагансың го дейм, я. Жалгыз эмес, экөө экен. Алдында да мондай эм боло берет. Бул гаилердин жанагындай көрсөткүчүн атайын тээп өтүп кетип калды. Эми гаилерге бул штраф. Мына ушуну менен биздин кыскача комментарийибиз, Балтабай менен Тешебайдын кыскача сиздерге комментарийибизди сунуштай алдык. Андыктан көңүлүңүздөрдү дайыма ачып жүрүңүздөр. Дайым шаңдуу жүрүңүздөр деп калабыз. Жана дагы бизди күтүңүздөр. Биз албетте сиздер менен дагы учурашабыз. Жакшы маанайда учурашууга биз даярбыз. Сак саламатта калыңыздар. Пока.